Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда зат атоочторду, жекелик, көптүк түрдөгү зат атоочтор, ошондой эле эсептеле турган жана эсептелбей турган зат атоочторду өтөбүз. Зат атоочтун эмне экендигин биринчи айтып өтөлү. Зат атооч эмне? Заттын атын билдирип, ким эмне деген суроолорго жооп берген сөздөр зат атооч, кыргыз тилинде. Ошондой эле англис тилинде дагы бир заттын атын билдирип, ким эмне деген сөз заттын, бир адамдын, жердин же болбосо кандайдыр бир идея, кандайдыр бир нерсенин атын билдирип турат. Мисалы үчүн a teacher дегенде адам, a teacher мугалим, a flower, a city, happiness. Happiness абстрактуу зат деп коебуз муну, бакыт деп. Жазуу түрүндө биз адамдардын, жерлердин, күндөрдүн, айлардын аттарын жазып атканда англис тилинде биз чоң тамга менен жазабыз. Мисалы үчүн Кристина, Мистер Смит, Джон Смит, Бишкек, Оксфорд Стрит, Ванкувер, Мейдей, Saturday, September. Булардын баардыгы англис тилинде чоң тамга менен жазылат. Заттардын эки түрү болот, singular and plural nouns. Жекелик жана көптүк түрдөгү зат атоочтор бар. Жекелик түрдөгү зат атоочтор булар a flower, a teacher, an apple, a pizza. Булардын сөздүн башында турган жана деген артикл. Мындан кийинки сабакта биз артикл темасын түшүндүрүп өтөбүз. Дегенде бир дегенди билдирет. A flower, бир гүл, a teacher, бир мугалим, an apple, бир алма, a pizza, бир пизза дегенде, пицца дегенди билдиребиз. Англис тилинде жекелик зат атоочтон көптүк зат атоочту түзүү үчүн лар-лер, кыргыз тилинде лар-лер мүчөсү уланса, англис тилинде s мүчөсү уланат. Flowers, teachers, apples деп, мисалы үчүн two pizzas, two flowers, five teachers, five apples деп s мүчөсү менен түзүп алабыз. Ошондой эле мындан башкача жолдор менен да англис тилинде көптүк түрүн түзөбүз. Аларды бир аздан кийин тактап түшүндүрүп өтөбүз. Бул биринчи түзүлүш жолу, s мүчөсүн улайбыз. S мүчөсүн улаганда биз ар түрдүү es деп уланышы мүмкүн, же жөн эле s деп уланышы мүмкүн, же болбосо өзүнө мурунку сөз y тамгасы менен бүтсө, family деп бүтсө, y тамгасы ie болуп өзгөрүлүп кетип, ушундай башкача түрлөрдө s мүчөсүн улай алабыз. Булардын эрежесин азыр айтып өтөм. Биринчи түрү es'ти. Мисалы, эгер бир сөз үнсүз тамга менен бүтсө, flower деп, teacher дегенде, же болбосо apple десек деле, s мүчөсүн жөнөкөй эле улап коебуз. Ал эми кайсы сөздөрдө es келет? Бул ш, ч, с жана x, анан бир s менен бүткөн сөздөрдө бул тыбыштардан кийин es деп келет. Dish, dishes, watch, watches. Ошондой эле бунун pronunciation, окулушуна дагы көңүл бурушубуз керек. Watch деп койбой, watches болуп, ортодо нейтральный тамгасы бар болуп айтылат. Dishes, watches, buses, boxes. Ошондой эле тамга менен бүткөн potato, tomato деген сөздөрүбүз дагы es келип айтылат. Potatoes, tomatoes болуп айтылат. Экинчи түрү, эгер сөздүн аягы, мисалы үчүн b, k, l, r деген тамгалар менен, үнсүздөр менен бүтүп, андан кийин y тамгасы келсе, мисалы үчүн family, же болбосо baby, же болбосо country деген сөздөр көптүк түрүндө family деген y тамгасы түшүп калат дагы, анын ордуна ies, families, babies, countries деп ies мүчөсү келет. Бул экинчи түрү. Ал эми ay, oy, ey болгон days, toys, valleys дегенде мындай эреже эмес, жөнөкөй эле s мүчөсү келет. Үчүнчү түрү five дегенде, мисалы үчүн wife дегендеги f менен бүткөн
сөздөрүбүздөгү сөздүн аягында f тыбышы менен бүткөн дейлик. Мисалы үчүн wife дегенде тамга f турат, бирок аягында i тамгасы, үндүү тамга дагы турган үчүн, бирок ал окулбаган үчүн бул жерде wife деп f деген биздин тыбышыбыз. Эгер жазуу түрүндө болсо f же болбосо fi менен бүткөн сөздөр деп айтсак болот. Аларды біз v тамгасына өзгөртүп, андан кийин es кошобуз. Love, loves, wife, wives, scarf, scarves, scarf, жоолук, жоолуктар дегенде scarves деп жумшарып кетет аягындагы, сөздүн аягындагы f. Мындан сырткары туура эмес туура эмес этиштер сыяктуу эле туура эмес зат атоошторубуз дагы бар. Булар man, woman, child, person, mouse, tooth, penny, sheep жана башка сөздөр. Булардын көптүк түрүндө man's дебейбиз, men деп айтабыз. Woman, women's дебейбиз, women, women деп айтабыз. Child, children, person, peoples, people деп айтабыз. Mouse, mouse, чычкан, чычкандын көптүк түрү mice экен, mouses эмес, mice. Tooth, тиш, teeth деп айтабыз, тиштер дегенде. Penny, pence, sheep, sheep. Бул sheep өзгөрбөйт, бул дагы туура эмес этиш. Ошондой эле goose, каз деген, каздар дегенде geese деп айтабыз, tooth, teethке окшотуп. Андан сырткаркы туура эмес этиштерибиз, кээ бир этиштер жалаң гана көптүк түрдө колдонулат. Мисалы үчүн clothes, jeans, shorts, scissors, trousers, glasses, glasses эмне көз айнек деген, glasses. Ошондой эле буларды айтканда көбүнчөсү a pair of jeans деп, мисалы үчүн jeans негизи эле көптүк түрдө турса, эки джинсы алам десең, two pairs of jeans. Could you give me two pairs of jeans? Мисалы үчүн базарда сурап атсаң, эки джинсы берип коюңузчу дегенде, could you give me two pairs of jeans деп айтабыз. Же болбосо two pairs of clothes, shorts деп айтабыз. Scissors эмне? Кайчы эки бөлүктөн турган үчүн scissors деп көптүк түрүндө колдонулат. Эми эң жөнөкөй көптүк түрүн түзүү бул s мүчөсүн улап коебуз. Экинчи түрү кандай болду? es-ди улайбыз. Үчүнчүсү w болсо, y тамгасы болсо family дегендей, аны түшүрүп ies-ди улайбыз. Ал эми төртүнчүсү эмне дедик? Төртүнчүсүндө туура эмес этиштер бар. Women десе women дедик. Эми көнүгүүдө бул сөздөрдү көрүп турган сөздөрдүн жекелик түрдөн көптүк түрдө айлантайлы. Кантип айлантабыз? Address дегенде эки s менен бүткөн үчүн эмне дейбиз? Addresses. Knife. Кайсыл тыбыш менен бүтөт? F менен, knife деп бүтүп атат. Муну эмне кылабыз? Жумшартып айтабыз. Knives деп. Sandwich. Муну sandwiches деп. es. City. W менен y менен бүтүп атат. Y-ды түшүрүп, андан кийин ies колдонобуз. Food, but деген. Feed, бул туура эмес сөз, туура эмес зат атоочу. Boat, буга жөнөкөй гана s мүчөсүн улап коебуз. Umbrella, umbrellas деп жөнөкөй гана s-ди улап койсок жетиштүү болот. Video, videos, boy, boys, goose, geese. Ушинтип көп жекелик түрдөн көптүк түргө айлантып алсак болот. Countable and uncountable nouns. Ошондой эле зат атооштун эсептелгич жана эсептелбегич түрлөрү бар. Жекелик көптүк түрү бар. Анан эсептелгич зат атооштор, эсептелбеген зат атоошторубуз бар. Кайсыл зат атооштор эсептелет? Мисалы, сүрөттө көрүп тургандай, 2 oranges, 3 oranges деп. Апельсин, 2 апельсин, 3 апельсин деп эсептей алабыз. Ошондуктан булар эсептелчү, эсептелгич зат атооштор деп айтылат. Ошондой эле a potato, potatoes, картошка, картошкалар деп муну да эсептей алабыз. Булар дагы countable nouns, эсептелгич деп айтабыз. Жекелик түрдөгү зат атооштор көбүнчөсү an, they, this, that деген сөздөрдүн менен колдонулат. There is a market here.
Where is the market? This orange is very sweet деп колдонобуз. Көптүк түрүдөгү зат атооштордо some дагы кандай дейбиз? Some, the, these, those деген сөздөр менен колдонулат. Эсептелгич зат атооштор ушул сөздөр менен колдонулат. I'd like some apples. Those apples look good. Do you like apples? деп колдонсок болот. Эми эсептелбеген зат атооштор жөнүндө сөз кылалы. Булар биз эсептей албаган зат атооштор. Rice, salt, oil, күрүч, эмне дейбиз? Туз, май дегендерди биз эсептей албаганыбыздан буларды эсептелгич зат атооштор дейбиз. Ал эсептелбеген зат атооштор one oil, two oils деп эч качан колдонулбайт. Ошондой эле an деген артикль дагы алар менен колдонулбайт. An oil, a salt деп колдонбойбуз. Алардын астынан some, бир аз деген сөз колдонулушу мүмкүн. Can I have some milk in my coffee? Менин кофеме бир аз сүт кошуп коесузбу деп, мисалы үчүн бир аз деп, some деп. Uncountable nouns. Бул эсептелбеген зат атооштор көбүнчөсү кандай зат атооштор? Көбүнчөсү тамактардын атын билдирген. Bread, meat, tea, coffee, sugar дегендей же болбосо бир материалдын атын билдирген зат атооштор, эсептелбеген зат атооштор болуп эсептелет. Metal, wood, plastic, paper же бир идея, абстрактуу заттарды билдирген. Advice, time, love, happiness, beauty, education же group of similar things, furniture, мисалы үчүн мебель дегенде, эмне дейбиз? Chairs, sofas, булардын баары мебель болгон үчүн furniture is uncountable noun. Money, акчанын түрлөрү бар, евро, сом, доллар. Luggage, бул дагы жүк, жүктүн ар түрлөрү бар, ошолордун группасын билдирген үчүн luggage эсептелбеген зат атоош болот. School subjects, же болбосо бир сабактын аттары. History, art, music, English, Russian дегендер uncountable, эсептелбеген зат атооштор болот. Эми төмөндөгү сөздөрдүн эсептелген зат атооч же болбосо эсептелбеген зат атоо экендигин билдирип өтүңүздөр. Countable, apple, бир алма, эки алма деп эсептей алганыбыз үчүн бул countable. Art, бул мектептин предмети, uncountable. Chair, countable. Furniture, мебель, бир группаны билдирген үчүн uncountable. Information, uncountable. Men болгон үчүн countable. Market, markets, two markets деп колдонулабыз. Эсептелгич. Sugar, шекер, эсептелбеген. Ошондой эле эсептелген жана эсептелбеген зат атооштор, кээде эсептелбеген зат атооштор дагы эсептелген мааниде колдонулат. Мисалы үчүн tea дегенде биз эмне дедик? Эсептей албаганыбыз үчүн бир чайды эсептелбеген зат атоош дедик. Бирок эгер биз алардын 3 кружка чай дегендей мааниде колдоно турган болсок, I'd like 3 teas please десек, бул жерде 3 деген 3 кружка деген, 3 чыны дегенди билдирип турат, 3 пияла дегенде. Ошондуктан бул эсептелгич зат атооч катары колдонулат. Teas деп эс мүчөсү колдонулат. Can you buy a paper at the shop десек, a paper бул жердеги мааниси газета дегендиги үчүн a paper деп эсептелгич мааниде колдонулат. Жалпысынан эле кагаз деп айтсак, paper is made from wood. Кагаз жыгачтан жасалат десек, мында эсептелбейт. My uncle has 25 chickens on his farm. Бул жерде chicken жөжөлөр деп деген мааниде колдонулган үчүн бул эсептелет. Ошондой эле аны эсептелбеген мааниде колдонулганы бул тамакта. I love chicken, it's delicious. Бир ресторанга барганыңызда тооктун этинен жасалган тамакты айтканыңызда, ал жерде chicken эсептелбегич болуп эсептелет. Бул эсептелбеген заттарды, нерселерди биз кантип эсептей алабыз? Алардын санын, көлөмүн кантип билдире алабыз? Буларга көбүнчөсү англис тилинде a piece of, a bit of, a bar of, a slice of, a loaf of деген сөздөр эмне кылат? Колдонулуп айтылат. Мисалы үчүн a piece of cake, a piece of furniture, a bit of information, a bar of chocolate, a slice of cake, a slice of bread. A slice бир тилиме, a loaf of bread. Бир бөлүм, бир кусок нан. A carton of milk, a glass of orange juice, a box of chocolate, a cup of coffee, a bottle of water деп
деген сыяктуу сөздөр менен алардын санын же болбосо эмесин билдирип алсак болот. Буларды же болбосо n деп, мисалы үчүн I have a slice of toast деп айтабыз. Же болбосо would you like some chocolate? Some деп дагы колдонсок болот. Would you like some tea? Would you like a cup of coffee? A cup of tea? A cup of tea? Would you like a tea? деп дагы сурасак болот. Эми бул сөздөрдү алардын көлөмүн билдире турган сөздөр менен тушташтырып жазалы. A cup of эмнелер менен колдонулат? A cup деген кружка, A cup of эмне болушу мүмкүн? Milk болушу мүмкүн эмес. A cup of coffee болот. A tube of эмне болот? Toothpaste. A bit of information. A piece of эмне болушу мүмкүн? A piece of бир бөлүм paper. A liter of milk. A can of soup. A slice of toast деп колдонсок болот. Шуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Эмки сабакта көрүшкөнчө.